президент Алмазбек Атамбаевдин небереси Селим Бишкекте өткөн шахмат боюнча чемпионатта 3-чү орунду алды. Бул туурасында april.kg порталында Селим Атамбаевдин машыктыруучусу Илимбек Эсенбек уулу билдирди. Анын айтымында Мелдеш 1-9 ноябрда Бишкектеги номер 28 мектепте өткөн. Ага 6 жаштан 18 жашка чейинки 400 бала катышкан. Селим Атамбаев өзүнүн 1 жаш уулар арасында күч сынашып 3-чү орунга татыктуу болду. Мелдештин жыйынтыгы менен мурунку президенттин небереси Кыргызстандын балдар арасында чемпионатына катышууга жолдомо алды. Ал чемпионат келаткан жылы 3-январда өтөт. Буюрса алдыңкы 3 орундун бирөөсүн алабыз деген үмүт бар, деди Илимбек Эсенбек уулу. Машыктыруучунун айтымында Селим Атамбаев буга чейин бир топ ирет шахмат боюнча мелдештерге байгилүү орундарды алган. Былтыр Дубайда өткөн чемпионатта 10 жашка чейинкилер арасында 1-чи орунга татыктуу болгон. Ырчы Анжелика Суперинфо газетине маек бербеген айтып, аны Супер KGге берген видео комментарий бурмаланып чыкканын жарыялады. Ал газеттин жүрөгүм бош эмес, жигитим колумду сурады темасында билдирүүсүнө нааразы. Жигитимди айткан эмесмин, жүрөгүм бош эмес экен туура, бирок жигит жандап жүрө турган куракта эмесмин. Мен уруксатымсыз мен жөнүндө калп маалыматтар таратканыңар токтоткула, дейт Анжелика. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бас.